65'ke çıkan biz 60'a жақындап қалдық. 65'ke çıkan avuşkalar kaça çıkıp kaldı? 65. Hadi öyle tamam ne tenki. Al ne o da старый уже это мусор. Ошол жо котельный мусор, котельный. Siz молодаясыз же. Европа өлкөлөрүндө сонун шаалап атын айтсам дагы ертең мен сөйгө баштайсыңар. Европа кылам дегенсин, Лас-Вегас кылам дегенсин, Нью-Йорк кылам дегенсин деп дагы сөйгөсүңөр. Но мэриячы ушунчалык жанагындай кыргыздын тили менен айтканда мындай эме болуп калганда, тилемчи болуп калган. Как попрошайка болуп калган. Мы у всех просили, он берет турчу, бир техника берет турчу, бир экскаватор берет турчу, бир погрузчик берет турчу, либо чем подкрутить. Нет, такого не должно быть, уважаемые коллеги. Мэрия деген это мэрия, хозяин города. Хозяин города. Это вертикаль власти, он туш керек. Мэр должен быть честным, порядочным, чистоплотным должен быть. Не взяточником, не коррупционером, не вором. Вор болбош керек. Не вором он должен быть. Он чистоплотным человеком. Вот тогда дело пойдет. Если я начну воровать, он начнет воровать. И вы начнете воровать. И другие начнут воровать. Поэтому таза адам кеш керек. Таза. Биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич мени бул жайга жиберип атканда айтты. Урматтуу Камчыбек Кылычбаевич айтты. Жеңишбек Шерематович бир тиын албагын, элдики буйрубайт. Элдикин буйрубайт, элдикин элге бер. Арам тамак жебейлик. Кудайга шүгүр. Жашыбыз мына 55-60га жакындап атат. Келгиле шаар үчүн иштеп коюлук. Келгиле мамлекет үчүн иштеп коюлду атат. Давайте мынакен наглядно на лицо мына көрүнүп атат иштегендерибизчи. Бұл мен жалғыз, мен іштеген жоқпын, мэрия іштеп отыр. Мен коллектив іштеп отыр. Сіздер чоғыл іштеп отасыңар. Депутаттар чоғыл іштеп отыр. Бұл бардығы, урматтуу туугандар, биздин келечегибиз. О шаар канчалык өнүгүп өссө, канчалык жаркылдап турса, биздин айрыбыз болот, биздин жүзүбүз болот. Эгер мынакей о шаарыбыз чаңып, боп-боз болуп, ыйламсырап турса, эч нерсе болбойт болчу. Мынакей мен Кыргызстанды түрө кыдырдым бардыгын. Оштой салкын, оштой Кудай берген жер жок биздечи. Ош шаарын 8 канал аралап өтөт экен. Эй туугандар, 8 канал. 8 канал аралап өтөт. Аккан суунун кадыры жок деп, бүт суунун баарын жок кылышкан. Каналдар иштебей калган. Каналдардын үстүнө туалет, койкана, малкана, баня салып салышкан. Центр отдыхтары салып салышкан. Все полностью закрыли. Полностью очищаем. Полностью акпараттын үстүн тазалап атабыз. Ошол жерде анча-мынча жана байлар бар үчүн бардыгын алып атабыз. Бардым всех подряд поголовно алып тазалап, теге эмеден бийик курулуштан спутник эмеден теге Юго-Востоктон баштап теге силердин жанагы мурдагы сиштеген водоканал. Ошол жерде полный сквер болот. Мынакей урматтуу коллегалар, мен силерге жалган, может быть, ишенбейсиңер. Мына магачы, мына Кудай тура сен куту жериңде турам. Ошо жана бийик курулуштун алдындагы паркты баштап атканда строительный фирмалар келип мага өтө көп крупный акчаны предлагать этишти. Продайте нам эту землю депчи. Продайте эту землю нам деп. Я айтым, нет. Ни одного квадрата земли не дам. Ни одного. Это шаардын жери, шаардыктардын жери. Мынакей көрдүңүздөр, кандай татынакай кооз болуп калды. Кудай кааласа открытыйга чакырам. Ошол парк до конца пойдет. Вдоль реки до конца пойдет. Бүгүн эртең мен жүрүп келдик ошо рейдте. Ар жакта бардак, слякоть, грязь, беспорядок, притон. Все убираем. Ошо жерде жанагы Эрмек Чоюновдуку, Кегибековдуку, Асылбековдуку, жана Бакыты, Аманбаевдуку, дагы Райым дегендики бар. Все почисто убираем. Почисто убираем, полностью уже бак болот. Мен азыр кичине біраз бошоп атам. Очень мындай у меня график насыщенный. С 4 утра до 23:00 иштеп атам. Азыр кичине эметейм, мына отказандардын баарысы менин чогумна экөөм бүгүн көрүп келди. Калган отказандарды полностью кыдырам, барып, карап, силер менен чогуу бирдикте. Эгер биздин колубуздан келбей, мы не можем деп эле отурбаш керек да. Азыр современный, мощный технология чыкты.
современный мощный. Мен кеше Фиделге айттым. Жанагы котельниси, жанагы Тетсин 1960 жылғы котельни экен. 1960 болса, ошондо канчага чыккан болот? 65ке чыгыптыр. 65ке чыккан, биз 60ка жакындап калдык. 65ке чыккан абышкалар канчага чыгып калды? 65. Дөлөт агам менен тең экен. Ал эмне өтө старье же это, мусор. Ошол жо, котельный мусор, котельный. Сиз молодаясыз же. Нет, я имею в виду котельный да там. Котельный, сиз молодаясыз же. Сиз молодая, красивая, сказать болмак. Я имею в виду ошол 60 жылгы курулган котельный дейм. Старье да там. Котельный старье. Вот ошо котельный бардыгын жаңылашыбыз керек туугандар. Азыр сиз менен да чогуу эметебиз, аксакал, көрүп, барын карап, мага сунуш бергиле. Акча вкладывать этели, это же бизнес. Это бизнес. Допустим, может чоңойтуп коелу, бере беребиз, сата беребиз. Может увеличить коет, дадим, продадим, алгыла дейбиз. Что такое не было? Силер ишиңерге камсыз болот, акчаңар көбөйөт. Депутат болуп жүрүшөт, шаардык кеңешке депутат болуп жүрүшөт, жогорку кеңешке депутат болуп жүрүшөт. Но өздөрү үчүн иштептир да. Жылуулук үчүн, шаар үчүн, мекеме үчүн иштеген эмес. Анткени мен 2 күндө эртең менен кирип, силердин жанагы иштеп аткан от казаныңарды да көрөм. Акыбалын кандай болчу, кандай болуп калды. Мына Юго-Востокто 2 от казаныңга кирдим. Жанагы Юго-Востокто кайсы? Юр-2. Билесиңер да состояниясы кандай болсун? Сырттары бардак болчу. Сырыс болчу. Терезелерде тиги 50 жылкы терезелер болчу. Жыгач терезе, эшиктери сынган. Алдын ошо жерде мен өтүп жүрөгүм ооруйт болчу да. Бул жакта рядом 2 кафе турат жаркылдап. Бул жакта 2 кафе, жанагы Чоюнов менен Келдибековдун кафеси. Бул жакта жанагы Райымдын кафеси турат, дагы бир аптека турат. Ортосунда биздин өр экибиз ыйлап турат да. Ыйлап турат жанагы здание. Мен көрүп зданияны ушунчалык жүрөгүм ооруйт болчу. Мени да бирөө карайт бекен, мен да бирөө ремонт кылат бекен, мен да бирөө керегим бар бекен деп жанагы здание ыйлап турат болчу да, ыйлап. Эми азыр карап көрсөңөр жаркылдап атат эле. Жарк дейт. Терезелери жаңы, сырттары жаңы, воротлары жаңы, ичинде ремонттор тим эле самый последний ремонттор болгон. Турбалары жаңы, насостор жаңы, вентилдер жаңы, жанагы эмне деп коесуң, задвижкалар жаңы ойдон турат. Мен көрүп алып ушунчалык ыраазы болдум. Бул жетекчи ушундай болуп иштеш керек, балдар. Жетекчи ушундай болуп иштеш керек. Биринчи, жаныңды ошо бир жерге бер, жүрөгүңдү бер дагы ошо зданияны сүй. Ошо зданияны кара. Андан кийин сага ошо коллектив сага умат алып келет. Мына Кудай кааласа мына силерди мынакей татынакай здания киргизди ушу кишинин, жетекчинин ийгилиги, жетишкендиги. Мына азыр Кудай кааласа ушундай жакшылыкка жасап койдубу силер үчүн. Мына силер дагы жүрөгүңөр менен иштейсиңер. Ушул 8 блоктун от казан куруш үчүн 8 блокко бери дегенде 200 миллион сом кетет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар.
72-40 элдер деп чыгат. Жүзүмдөн инем азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымдарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. 200 миллионов. 200 миллионов кетет. Алар как делает? Дом построили. Жең ичинде ТЭЦ менен сүйлөшөт. 100 000 долларды берет. 100 000 долларын, 50 000 долларын ТЭЦтин жетекчиси алат. 50 000 долларын мэрге алып барат. Ушу менен болду. ТЭЦ ушунча 400 кишини жылуулукка улап коет, болду. Строительный компания кетти. Жанагы орусча айтмакчы, орустар айтмакчы. Жакшы макал бар. После меня ход потоп депчи. Алар все подключились, болдалар, кетти. Алар эч кандай иши жок. Ким жаман? Мэрия жаман. Жылуулук регистр начар коюлду. Обратный эме келбей табы су. Все, ким виноват? Тепло виноват. Акчаны алып кетти, они тут миллионы зарабатывают. Миллионы зарабатывают. Мен каршылыгым жок, меники белый зависть. Пусть зарабатывают, хоть пусть миллиарды зарабатывают. Но потом лица пусть зарабатывают. Не на халяву зарабатывают. Мынаке курдубу 200 миллионду биздин счетко төксүн мэрияга. Вообще проблема жок. Мен өзүм келип улап берем. Кудай кааласа, ошо 200 миллиону жок дегенде бир 50 миллион сом силерге которуп берем. Айлыгыңа еще выше станет, еще высокооплачиваемыраак болосуңар. Силер менен Кудайым насип канча өмүр берет, канча иштейм. Мен силер менен чогуу иштеймин. Мен мынаке ошту ушунчалык мен келе кетип калчу элем. Азыр ушунчалык ошту сүйүп калдым. Кетким келбей калды. Ушунчалык ошту оңдогум келип атам, менчи оңдоп темеле ошту бир мындай эметип жаркылдап турган эми жанагындай Европа өлкөлөрүндө сонун шаалап атын айтсам дагы эртең мен сөйгө баштайсыңар. Европа кылам дегенсин, Лас-Вегас кылам дегенсин, Нью-Йорк кылам дегенсин деп дагы сөйгөсүңөр. Но колдон келишинче Кудай калса аракет кылып шаарды оңдогону аракет кылабыз. Силер менен бирдикте, урматтуу коллегалар. Дагы бир жолу ишиңерге ийгилик каалайм. Жан кошуңар кут болсун. Мен силер менен. Ушул техникалардын бардыгын өзүңүздү ушу минген шофер балдар мен силерден суранып кетем. Өзүңөрдүн буюңардай карагыла, пожалуйста. Өзүңөрдүн буюңардай. Бир техника жок экен, балдар, бир техника. Кудайым бизге берди. Президентибиз ушунчалык бизге белектерди берди. Ат көтөргүз белектерди берди. Мындай эми никогда в жизни не будет. Жаңы машина масла биринчи келди. Никогда. Бир Кудайым бизге бата кылып койгон экен, ушуна техникаларды эметип калдык. Техникалар кут болсун. Я. Куттуктайм. Мынаке. Кана оталдырыңчы, оталабы? Кана? Шахман, Куттуктайм, кут болсун. Кана оталдырыңызчы. Куттуктайм. Туганым, жакшы айда, пожалуйста. Мен билем силер грамотный балдарсыңар. Оталдыр отур. Туганым, куттуктайм. Булчу. Туганым кандай? Оталдыр. Кана туганым куттуктайм. Кана оталдырчы көрөйүн. Молодец, красавчик. Сиз красавчиксиз ака. Билем мен. Мыналарды кошуктап коюп